Балдар, карагылачы. Ар бир өсүмдүк тамырдан, сабактан жана жалбырактан турат. Бул анын денеси сыяктуу. Эгер биз ага кам көрсөк, кичинекей сабактан чоң жалбырактар өсүп чыгат. Көрдүңөрчү, ал кандай дем алып жатат. Карагыла, жердин астында тамыры бар. Ал өсүмдүккө суу ичкенге жардам берет. Тамыры бекем болсо, өсүмдүк да күчтүү болот. Балдар, карагылачы, бул өсүмдүктүн сабагы. Сабак өсүмдүктүн тик турушуна жардам берет. Мына бул жап-жашыл жалбырактар. Алар күндүн нурун тосуп алып, өсүмдүккө күч беришет. Балдар, гүлдөр өсүмдүктүн эң кооз бөлүгү. Алар түсү жана формасы менен айырмаланат. Бул чоң дарактын сөңгөгүнүн жоон бутагы. Ал канчалаган ичке бутактарды жана жалбырактарды көтөрүп турат. Көрдүңөрбү, дарактын сабагы жоон, биз аны сөңгөк дейбиз. Ал эми кичинекей өсүмдүктүн сабагы ичке болот. Жалбырактардын формасы ар башка болгону менен алардын көбү жашыл түстө болот. Эми келгиле, аларды сугарабыз. Сабагы түз, жалбырагы жашыл, гүлдөрү кооз болуп өссүн.